Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, түз эфирдин бул чыгарылышында Баткен районунун аймагындагы шайлоо участкаларынын даярдыгы жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарт дал ушул теманын тегерегинде бүгүн кеп кылабыз. Кадырман телекөрүүчү, сиздерде темага байланышкан суроолор, ой пикирлер болсо, биздин WhatsApp номерибиз экранда жазылып турат. Дал ушул номер аркылуу суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Сыражидин Сайданов, номер 8079 Жаңы Жер шайлоо участкасынын төрагасы, ошондой эле Инабат Бекиева эжекебиз 8069 Сай бою шайлоо участкасынын төрайымы бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Эми мынакей шайлоо өнөктүгүнө дагы саналуу күндөр калды. Учурда ушул шайлоо участкаларынын даярдыгы кандай болуп жатат? Сыражидин мырза, сөзү сизден баштасак. Рахмат. Кудай кааласа, эртеңки 28 ноябрь Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерин шайлоonu өткөргөн жатабыз. Бүгүнкү күндө участкада БШК тарабынан берилген атайын көрүнөк жарнактарды, ар бир кабиналар, көрүнөк жарнактарды жай-жайына орнотуп, кабиналарды даярдап, атайын ошо мүчөлөр мүмкүн болушунча ошо шайлоодо кантыксыз мыйзам негизинде өткөргөнгө аракет кылып, даярдыгыбыз жакшы, Кудай кааласа. Учурда шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө толугу менен даярсыздар. Кандай кемчиликтер болуп жатат? Кемчиликтер азырынча жетишпестиктер жок эле. Жергиликтүү айыл өкмөт тарабынан бардык керектүү баягындай жылытуу системалары, электр тогу кокусунан өчө турган болсо, атайын движоктор, кыскасы бардык жактан толуктап камсыз кылды да бүгүнкү күнгө чейин. Демек, жылытуу системалары дагы даяр. Эгерде ошол шайлоо күнү күн суук болуп калса, баягы аппаратуралар белгилүү бир градуста иштейт эмеспи? Жылуу температурада ошого кандай даярдык? Ооба, туура айтасыз. Бул баягы автомат электрондук аппараттар 18 градустан жогорку жылуулукта иштейт. Ошон үчүн биз алдын ала атайын жылытуу системалары менен камсыздап, ага чейин даярдыктар болот да, Кудай кааласа. Чоң рахмат. Инабат айым, ушу Сай бою шайлоо участкасында даярдыктар кандай болуп жатат учурда? Рахмат. Биздин 8066 Сай бою шайлоо участкасында 2244 шайлоочу бар да. Азыр учурда биздин участкада 14 мүчөбүз иштейбиз. Төрайым, төрага, операторлор менен бирдикте 14 жаран иштейт. Биз бүт шарттарды түздүк. Шайлоонун өнөктүгүн мыкты деңгээлде өткөрүү үчүн нөмөттөр түзүлгөн. Ошол мүчөлөрдүн нөмөттөрү түзүлдү. Андан шайлоочулардын баса турган жолдорун көрсөтө турган багыттарды койду, кирип чыгуу багыттарын. Ошондой эле баягы кокусунан өрт чыкса 101-ге чаал деген сыяктуу видео көзөмөлдөргө уруксат эмес ушундай көрүнөк жарнактарды ийилдик. Жана БШК тарабынан берилген атайын плакаттарды ийилдик. Жана бизге ошол айыл өкмөт тарабынан бүт кошо көзөмөлдө турушат, бизге жардам беришип, электр плиталары, жана движок, фонарик, ошо керектүү шаймандар каражаттар менен камсыз кылды да. Чоң рахмат. Эми мынакей мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кандай шарттар түзүлдү? Такталдыбы? Ооба, туура айтасыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар биздин участкада 3 бар. Алар боюнча АШК тарабынан
бизге муктаждык картасын түзүүгө багыт берилди эле. Муктаждык картасын түздүк. Алар муктаждык картасында эмнелерге муктаж алар? Көзүнүн көрүүсү, мындай волонтерлорго муктаж, анан сигнализация коюлду, пандус бар. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугуна байланыштуу шайлоочу келсе, эгер керек болсо мүчөлөр жардамга чыгат сигналды баскан учурда. Көзөмөлдө болот да, албетте. Аларга лупа, баягы брайль листтер берилди. Ошолордун негизинде аларды биз өзүбүз камкордукка алабыз. Сыраждын мырза, ушул эле суроо менен сизге кайрылгым келип турат. Сиздерде канча жаран аныкталды? Бизде 80-79 жаңы жер шайлоо участкасында жалпы 1737 шайлоочу бар. Алар бүгүнкү күндө шайлоо күнүгө чейинки 70 күн аралыгында атайын шайлоочулар таанышуучу тизмени ийилгенбиз. Андан соң булар 12 октябрдан 19 октябрга чейин таанышып, өздөрүн такташты. Азыркы күндө шайлоо күнүнө 30 күн, 30 календарлык күн калганда атайын контролдук тизмени ийилдик. Бүгүнкү күндө менимче шайлоочулар контролдук тизмеден дагы өздөрүн көрүп тактап, ошо шайлоо участкасынын мүчөлөрү тарабынан нөмөттө турган шайлоо участканын мүчөсүнөн, катчыдан, төрагадан суроо жооптор боюнча өздөрүнүн шайлоо даярдыгына даярдап калды деп ойлойм да. Жогоруда айтып өттүңүз, шайлоочулардын өзүн өзү тизмеден тактоосу. Ине Батайым, сиздерде дагы ушул канча шайлоочу учурда тизмеден такталды, анан аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул шайлоого чейин өзүңөр тизмеден тактап алгыла, бул багыттагы иштер кандай болуп жатат? Шайлоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал шайлоочулар 2021 жылдын 19 сентябрынан 2021 жылдын 12 ноябрына чейин өздөрүнүн ошо тизмеден тактоосу зарыл. Ал боюнча бүт баягыдай плакаттарды жер-жерлерге илдирип түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Азыркы учурда идентификациялык операторлор иштөө учурунда арызы менен кайрылгандарга өздөрүнүн талаптарына жараша жоопторду берип жатабыз. Тактап атышат. Анан 18 ноябрда акыркы тизме илинет. Азыркы текшерүү тизмесин илгенбиз, тактап жатышат. Бир олтоло тизме, электрондук вариантта. 18 ноябрда илинет. 18 ноябрда. Ага чейин демек жарандарда толук мүмкүнчүлүк бар экен, өздөрүнүн тизмеден тактап алса убакыт бар да, 12 ноябрга чейин. Ошон үчүн азыр эфирден дагы бир ирет ошо шайлоочуларга кеңирээк айтып коюшка туура келип атат да. Элдер өзүнүн тизмеден тактоосу зарыл. Келсе, участкага келсе, биз жардамдашабыз. Паспорттарын сөзсүз ала келиш керек. Өзүнүн идентификациялык номерлери менен биз 1255 номерине же болбосо 119га SMS жазып, билдирүү берип, тактап бере алабыз да. Чоң рахмат. Эми мынакей шайлоо өнөктүгүнүн алдында үгүт иштери дагы башталды. Ошол үгүт иштерин баштаганда талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү, көрнөк жарнактарды илүү, кайсы жерлерге илгенге болот, кайсы жерлерге илгенге болбойт, жана аларга бирдей шарт түзүү багытында дагы кандай иштер жүрүп жатат, ушул тууралуу дагы Сыраждын мырза сөз сизден. Бул боюнча талапкерлердин көрнөк жарнагы боюнча атайын үгүт плакаттарын илгенге ушул кайсы жерде болбосун участка шайлоо участкасына жакын же ошо участканын жакын, ошол көчөдө жакын жерге илгенге мүмкүн эмес. Баягы үгүт иштери боюнча мүмкүн болушунча ошол айылдын башка жерлерине илсе болот. Бирок төрайымдар ошол үгүт плакаттары илинген плакатты барып ошол кайсыл бир
иш неме магазин дүкөнбү же жеке менчик үйбү ошол адамдан барып мүмкүн болсо бир сурашыбыз керек. Ошол үгүт материалын илген талапкер аны менен келишим түзгөнбү, кандай түзгөн эмеспи. Ошол эле суроо менен деп атайын, сиз дагы жооп берип койсоңуз. Ооба, бизде дагы ошо үгүт иштери боюнча талапкерлерге шарттар түзүлгөн, өкмөт менен байланышып, анан илине турган өздөрүнүн баннерлей турган месталар бар да, орундар бар. Ошол жерлерге илүүгө, анан жана Сыражды мырза айткандай, кайсы жерге илсе ошолор менен келишим түзүшкөнбү, ошол боюнча байланышып кичине жардам беребиз. Анан ошо шайлоо күнгө керектүү өздөрүнүн плакаттары болот. Аны ошо шайлоо участкасынын алдына тактайчалар бар. Аларга илүүгө болот. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эскерте кетсек, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде сиздерде темага байланышкан суроолор, ой пикирлер болсо, WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Дал ушул номер аркылуу суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келген экен, сиздерге тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Мен келин болуп келгениме башка айылга 20 жылга жакын болду. Бирок учетум мурдакы шайлоолордо ошол келин болуп келген жеринден эле шайлап жүргөнмүн. Эми өзүмдүн туулган жеримде учетум өткөн шайлоодо жылып калыптыр. Бирок мен айылым алыс болгондуктан ошону жашаган жериме котортуп алсам болобу, кандай жол менен тизмемди ошол жака котортуп алсам болот деген суроону калтырган экен. Аягы 80 менен аяктаган абонентибиз. Бул боюнча башка айылга келин болуп барган болсо, паспорту ошол айылдын ошол айылга баягы учету. Мисалы, жаңы жер айылында жашаган болсо, жаңы жер айылы болуп жазылган, ошону менен баягы паспортту баягы мамлекет камсыздоо кызматынан кайрылып, мүмкүн болсо паспортун алмаштырыш керек менимче. Өзүн ага чейин тизмеден тактап, кайрылып, эми которуп алса болот. Чоң рахмат, бизге дагы телекөрүүчүлөрдөн суроо келип түшкөн экен. Саламатсыңарбы? Учурда шайлоодон өзүңдү тизмеден такта, кайсы убакка чейин тактаса болот, жана электрондук даректерин дагы айта кетесиңерби деген телекөрүүчү суроо калтырган экен. Азыр айтып кеттим, ошого дагы кошумчада 2021 жылдын 19 сентябрынан 2021 жылдын 12 ноябрына чейин өздөрүн тизмеден такташ керек да. Паспорттарын алып барышса, идентификациялык операторлор 1255 номерине тизме.gov.kg порталына кайрылат. Ошондой эле 119 менен билдирүү берсе, паспорттагы идентификациялык номери менен терсе, ошолордун кайра билдирүү келет да, кайсы участкада ошол жаран шайлоочу такталат да, чыгат. Ошого карап билсе болот. Азыр убакыт бар да. Чоң рахмат. Мынакей өлкө башчысы кече жакында эле дагы ушул мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер ошо шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштерине аралашууга катуу тыюу салды. Бул багытта ошол сиздер тараптан деги эле жеке оюңуздар, шайлоону ачык, айкын, таза, башка шайлоодон өзгөчө ачык, айкын, таза өткөрүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Бул багытта сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр, анан жеке ушул жаран катары өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо айтсаңыздар. Инабат эже. Жакшы суроо болду. Өтө ыраазычылык билдирип кетким келет да. Биздин өлкө башчыбыз туура саясат жүргүзүп, азыркы учурда мына баягы административдик эмеге тыюу салып, ушундай кызматтагылардын шайлоо өнөктүгүнө аралашканына өтө көңүл бурду да. Ушул туура болду деп ойлоймун. Анан менин жеке оюм, ошо ар ким шайлоону таза өткөрүү үчүн ушул саясатты жүргүзүп атат да. Ар бир жаран өзүнүн укугун пайдаланып, барып туура чечим чыгарып, мамлекетибиз, өлкөбүздүн өсүшү үчүн өздөрүнүн добуштарын
бериш керек деген немеден ойдомун да. Сыраждын мырза, сизге дагы ушул шайлоону ачык айкын таза өткөрүү сиздин ушул жарандык пикириңиз канткенде ушул ачык айкын таза өткөрө алабыз, ар бир жарандын салымы болуш керек да. Өзүңүздүн пикириңизди, анан бул багыттагы ишмердүүлүк тууралуу да айтып өтсөңүз. Бул боюнча жогоруда бул эжеке айтып кетти, туура. Быйылкы шайлоодо мамлекет башчыбыз эң жакшы саясатты ошол тапшырманы берди. Баягы муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо органдары, эч бир баягы мамлекеттик жумушта иштегендер баягы үгүт иштерине аралашканга тыюу салды. Жакшы болду бизге дагы. Жакшы болду. Ушул өтө жакшы болду. Эл жүрөгүндөгүн шайлайт да. Кудай кааласа, менин оюмча бул шайлоочулар дагы өзүнүн баягы бир мандаттуу округ боюнча, анан бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоо боло турган болот. Ошондо ар бир шайлоочу өзүнүн тандаган талапкерини шайлаганга мүмкүнчүлүгү бар. Чоң жакшы болуп атат да. Инабат айым, айтсаңыз эми ушул мынакей шайлоо өнөктүгүн өткөрүүдө мына санитардык талаптардын сакталышы, анан бул шайлоонун негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Азыр ушул пандемия шартында азыр кайрадан 4-чү толкун болуп атпайбы? Мына COVID-19 балдар арасында дагы, эл арасында дагы грипп азыр күч алып атат да. Ошого санитардык абалды сакташыбыз керек. Ал боюнча дагы бизге каражаттар, баягы сактануу каражаттары, антисептик, маска, дисковер, хлорлор, ушулар менен биз абалды, ошол санитардык абалды сактайбыз. Жана шарт түзүлдү. Аралыктарды сактоо боюнча өзүнчө атайын бөлүктөргө бөлүп, аралыктарга белгилерди койдук. Сыртка дагы жакындаганда дагы аралыктарга сызабыз. Ушундай нерселердин каражаттар мененчи мүмкүн болушунча элге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Атайын медициналык кызматкерлер турушат, көзөмөлгө алышыпчы. Бул багытта сиздерде кандай болуп жатат? Жаңы жер шайлоо участогунда 80-79 жаңы жер шайлоо участогунда дагы атайын бүгүнкү күндө дагы нөмөттө турган шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү атайын маскалар менен антисептик, анан жанагыдай аралыкты сактоочу атайын линиялар жасалган. Ошонун негизинде келген шайлоочулар менен ошо алгоритм негизинде суроо жоопторду жүргүзүп жатышат. Ооба. Эми ушу шайлоонун негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Инабат айым. Өзгөчөлүгү бул шайлоодо жогорку кеңешке бирдиктүү шайлоо округу боюнча берги партия тарабынан 54 талапкер шайлайбыз. Ал эми бир мандаттуу округ боюнча 36 талапкер шайлайбыз. Ошондо ошо 2 бюллетен болот. Биринчи бюллетенибиз бир мандаттуу округ боюнча шайласак, экинчи бюллетенибиз баягы бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетен болот. Өзгөчөлүгү ошол экинчи бирдиктүү шайлоо округу боюнча экинчи бюллетенибиз 2 бөлүктөн турат. Эми бир эле бюллетендө, бирок 2 бөлүктөн. Биринчи бөлүгүндө ошол 21 саясий партиянын тизмеси, анын
оң тарабында ошо эмеси атайын чарчысына белгиленет. Ал эми ошол кайсы саясий партияны шайласаңыз, эми шайлоочу экинчи бөлүккө өтүп, экинчи бөлүктө ошол саясий партиянын чарчысындагы 54 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерди белгилейт. Өзгөчөлүгү ошондо болуп атат азыр. Ошону жеткириш керек да элге. Ошол бюллетендин өзгөчөлүктөрүн элге жеткиришибиз керек да. Кээ бир жеткиргенге аракет кылып эми. Эки бюллетен берилет, ошол бир бюллетен бир мандаттуу шайлоо округунан, анда талапкерди гана тушуна чарчынын ичине белги коебуз. Экинчи бюллетенибиз ошо жана агай айтып кеткендей, эки бөлүктөн туруп, бирөөсү партиялардын тизмеси, анын каалаган партияга тушундагы чарчыга белги коюп, астындагы шайлоочулар ошол катталган талапкерлердин каалаганын бирөөсүнө гана чарчыга белги коюшубуз керек да. Эгер андан ашыкча болсо, ал бюллетен жараксыз болот. Ошо элге өтө ушуну жеткиришибиз керек. Мүмкүн болушунча бүгүнкү күндө ошол биздин шайлоочулар ошо бирдиктүү шайлоо округу боюнча эки бөлүктөн турган бюллетенгө көңүл коюш керек. Бүгүнкү күндө атайын массалуу маалымат каражаттары тарабынан дагы атайын роликтер берилип атат. Ошол роликтерге көңүл коюш керек. Андан тышкары шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы жерлерде айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Шайлоо күнүнө жакындаганда дагы БШК тарабынан келген атайын ошол үлгүлөр толук түрдө участканын кире беришине ийилинип, шайлоочуларды толугу менен түшүндүргөнгө аракет кылабыз деп турабыз да. Чоң рахмат. Эми ошол шайлоо комиссияларынын даярдыгы атайын окутуулардан өттүбү, даярдыктары кандай комиссия мүчөлөрүнүн? Комиссия мүчөлөрү боюнча бүгүнкү күндө идентификация жүргүзүүчү операторлор толугу менен окутулду. Андан тышкары автоматтык эсептөөчү урнанын операторлору бүгүнкү күндө окуп жатышат. Анан калган шайлоо мүчөлөрү дагы бүгүнкү күндө саналуу күндөрдө окутуп, толугу менен буларга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Чоң рахмат, бизге телекөрүүчүдөн суроо келген экен, сиздерге тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы? Эгер ошол шайлоо күндөрү иш сапарда жүргөндөр кантип шайлай алышат дейт? Кантип өздөрүнүн добуштарын бере алышат дейт? Иш сапарда жүргөндөр, мисалы бир жумага иш сапарда башка жакка кетип калгандар кандай шайлай алышат деген суроо менен кайрылып атышат. Иш сапарга кеткендер үчүн иш сапарга кете турган болсо, ошол шайлоо күнү сапарда боло турган болсо, ошо кайсы жерге барган болсо алдын ала ОШКга аркылуу кайрылыш керек. ОШКга, округдук шайлоо комиссиясына кайрылыш керек. Тизмеден өзүн тактап, ошо тизмеге кошулуш керек экен да, демек? 12 ноябрга чейин кайсы жерден ошол бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайласа болот да. Бир мандаттууда добушун бере албай калат. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Эфир соңунда сиздерде ушу телекөрүүчүлүккө кайрылуулар болсо, айтылбай калган ой пикирлериңиздер болсо, айтылсаңыздар болот. Эми албетте шайлоочуларга дагы бир ирет кайрылып кетет элек. Биздин өзүбүздүн келечегибиз, мамлекетибиздин бекем болушу үчүн жалпы шайлоочулардын 2021 жылы 28 ноябрдагы шайлоого толук катышып, жоопкерчилик менен мамиле кылуусун чакырып кетет элем. Жана дагы бир айтып кете турган жана айтылбай калыптыр. Баягы көчмө урнага
ошо шайлоого 3 күн календарлык күн калганга чейин арыздар менен кайрылыш керек да. Ошондагы шайлоочулардын эсинде болсо. Ошол. Рахмат, Сыраждын мырза. Постельный режимде жаткан, бас албаган, орукчан шайлоочулар боло турган болсо, ошол шайлоочунун үй бүлөсүнөн бирөө шайлоо участкасына келип, атайын анын атынан арызды берсе, биз 3 күн калганга чейин, 25 ноябрга чейин берсе, ошол арыздын негизинде шайлоо күнүнө 1 календарлык күн калганда атайын шайлоо комиссиялары менен биргеликте чүчүк кулактын негизинде ошол шайлоочунун үйүнө барып, анын добуш берүүгө шарт түзүп беребиз да. Көчмө урна менен бар. Көчмө урна менен. Эми ошол эртеңки 28 февраль ноябрда кечиресиздер, бизден ушул шайлоодо ар бир шайлоочу өзүнүн жүрөгүндөгү добушун берип, ошо биздин участкалык шайлоо комиссиясы жакшы акыйкаттыкта, мыйзамдуулукта, тактыкта өткөрүп, шайлоочулардын ошо добушун так чыгарып беребиз. Өзү эсептөөчү урна, андан сырткары колдо эсептеп, так чыгарып мыйзам негизинде элге иштеп беребиз деген ойдобуз. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп, телекөрүүчүлөргө ушул даярдыктар тууралуу маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн Баткен районунун аймагындагы шайлоо участкаларынын даярдыгы тууралуу сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Сайданов Сыраждин, номер 8079 Жаңы Жер шайлоо участкасынын төрагасы, ошондой эле Инабат Бекиева эжекебиз, номер 8066 Сай бою шайлоо участкасынын төрайымдары бүгүн бизде конокто болду. Көрсөтүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандыкта көрүшөлү.